Акылбек Сынбекович, мигранттар боюнча маселе көтөрөйүн дедим эле. Өзгөчө Россия Федерациясы боюнча кечээ күнү бир топ депутаттар ар бир фракциядан бирден почти Айбек Маткеримов, Гүл Ахматкуловна, Динара Ашимова жана башка бир топ депутаттар барып, Госдумага барып, депутаттар менен жолугуп келдик. Ал жерде Госдума бир мыйзам киргизди эле. Биздин айдоочу көлүктөр, Кыргыздын айдоочу көлүктөрү менен Россия Федерациясына мындан ары жүргөнгө болбойт депчи. Биз сүйлөштүк. Алар бул мыйзам боюнча толук бизди колдой турган болушту. Ал эле эмес, аны инициатив эткен депутаттын өзү менен, фракциясы менен жолугуп дагы аларды артка кайтаргыла деп биз маселени козгодук да. Маселе ошо депутаттардын ортосунда чечилди деп айтсак болот, бирок бир маселе калып калды. Алар айтат, сиздер дагы бир-эки мындай шак кылып коюңуздардычы дейт. Эмне кылалы десек, биз түшүндүрүп бердик. Бизде өтө ужесточение болду. Керек болсо президенттин племянницасы 5 жолу экзамен тапшырып ала албай койду. Ал жерде бизде маселе чечилди, андан кооптонбогула дедик. Анда дейт ошол база данных мен МВД аркылуу силер реалдуу түрдө ошол көлүктү алгандардын списогун бере аласыздарбы дейт. Анткени экинчи маселе бар экен, бул чоң дозу көйгөй 3000 сомго биздин айдоочу көлүктөрдү ал жерде подделка кылып сатышат экен. Башка жарандарчы. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, Акылбек Сынбекович, уну тапшырма бердирип коесузбу? Тийиштүү ошол Россия Федерациясынын министрликтери менен сүйлөшсө, эгерде ушундай списокти бере турган болсо, берип койсо, мен ойлойм, андай бул дагы бир жакшы бир маселени чечип калат эле. Буга ошол албетте МИД, сиздер и МВД. Мүмкүнчүлүк барбы, жокпу МВД, айтып коесуздар ушул боюнча. Балел Абдрахманович, бул боюнча ЭКТин алмагында жалпы база түзүү боюнча иш жүрүп жатат. Унаа мамлекеттик биздин мекемеси иш жүргүзүп атат. Ал ЭКТин алмагында бул буйрукта ишке ашат. Жалпы база болот. Анда биз жана мыйзам жагынан кылдык, сиздер ушул жагынан бир жардам берип койсоңуз, биздин жарандар ал жерде өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзсө, баардыгыбызга эле жакшы болот деп ойлойм.